Бул үйдү жылуулоого ылайыкталып кагаздан жасалган эко материал. Дүйнөдө мындайдын түрү көп экен. Бирок биздин студенттер жасаган каражаттын өзгөчөлүгү материалдын курамында. Кагаздан жасалганы менен башка каражаттарга салыштырмалуу күйбөйт, зыянкечтер жей албайт дешти. Түтүп туруп өчүп калат. Вот. Сразу. Ал эми бул болсо көл жээгиндеги кум тазалоочу жабдуу. Торчосуна тамеки, кургаган чөп, шише сыныктары сыяктуу таштандыны иргеп тазалоого ылайыктап жасалыптыр. Чет өлкөлөрдө бул тазалоочу жабдуунун күйүүчү май менен иштеген үлгүлөрү көп. Биздикинин өзгөчөлүгү баасы жеткиликтүүлүгүндө жана жабдуунун көлөмүндө экен. Буну негизи сатсак да болот, ижарада бере алабыз. Азырынча 2 предзаказ бар. Ошону даярдап жатабыз. Бирок көбүнчө Ысык көлдөгү пансионаттардын ээлери ошо ижарага алат да, келип тазалап кеткиле депчи. Ошо биз келебиз, тазалайбыз. Сатыкка канча сомдон? Сатыга биз 18 000 деп азырынча айтып атабыз. Халт Прайс дүйнөлүк стартап долбоорлор сынаган. Сынактын тандоо турлары Португалия, Индия, Америка, Мексика, Бириккен Араб Эмираттарында өткөн. Ага дүйнө жүзүнөн 10 000 стартап долбоор катышып, Кыргызстандан барган студенттердин табылгасы мыкты делген 300 долбоордун катарына чыккан. Сынактын жарым финалы Португалиянын Лиссабон шаарында өткөн. Ага 50 өлкөдөн атаандаш студенттер катышыптыр. Азырынча жарым финалдын жыйынтыгы жарыялана элек экен. Англияда болчу ошо Халт Прайс программасын өтүп атабыз. Ошону күтүп турган чагыбыз. Ал жерде балдар ошо $1 миллион призы да, ошого даярданып турабыз. Айта кетсек, Халт Прайс глобалдык өзгөрүүлөргө умтулган жаш лидер, активист, ишкерлердин башын бириктирген стартап сынагы. Ага Гарвард, Кембридж, Оксфорд сыяктуу дүйнөнүн ири университеттеринин студенттери дагы катышып жатат. Сайфуддин Мурзаев, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.